Жан таслим кылып жатканда адам баласы, адам рухун тапшырып атканда жан алгыч периштени көрөбү, көрбөйбү? Маселе. Наам, ооба. Яраху qabla маутихи. Өлөрдүн астында адам, ал мусулман болобу, капыр болобу, жан алгыч периштени көзү менен көрөт экен. Жан алгыч периште келет, жаныңды сыгып туруп сууруйт, көрөт дейт. Лида ошондуктан ла янфаул кафиру имануху инда муайянатил малак алейхиссалам. Ошондуктан кафырлардын жан алкымга келгенге жери тооба кабыл деген сөз, жан алкымга келди дегенде ошо периштени көрөт экен да. Жан алгыч периштени көргөндө бейиштин хак экендигине, ошо жан алгыч периштенин хак экендигине, тозоктун чын экенине, Алланын чын экенине ишенет экен. Бирок анда уже кеч болот экен да. Ошон үчүн ошол жан алгыч периштени көрө электе мына ушундай кезде Аллага иман келтирип калган адам удат экен. Болбосо жан таслим кылып атканда мусулманына да, капырына да жан алгыч периште көрүнөт экен. Лианна ал-абда ма'мурун бил имани бил гайб. Анткени бизде мусулмандар кайыптан иман келтирүүгө милдеттүүбүз. Алланы көрбөстөн туруп иман келтиребиз. Бейишти көрбөстөн туруп иман келтирдик. Тозокту көрбөстөн туруп иман келтирдик. Хурл айындарды көрбөстөн туруп иман келтирдик. Аршы курсини көрбөстөн туруп иман келтирдик. Биз мусулмандар көрбөстөн туруп иман келтирүүгө милдеттүүбүз. Ошонун катарында жан алгыч периштени көрбөсөк дагы жан алгыч периште келет деп ишенебиз. Бул биздин иманыбыздын бир бурчу болуп эсептелет туугандар. Анан ал кезде жан алгыч периште көзүң менен көргөндө уже бул кайыптан уже назарга чыкты. Болду. Бул учурда сенин ыйманың өтпөйт дейт. Эгерде ким Кудайга, пайгамбарга ишенбей жүрсө, жан алгыч периштени көргөндөн кийин, ошон үчүн Фир'аун алейхилан ошенткен да. Бани Исраил ыйман келтирген Кудайга ыйман келтирдим деген. Чөгүп баратканда жан алгыч периштени көргөндө Бани Исраил ыйман келтирген Кудайга ыйман келтирдим деген. Болбосо ага жери Фир'аун алейхилана ана роббукумул а'ла. Мен улуу жаратуучуңармын, улуу Кудайыңар менмин дечеле. Бирок өлүп баратканда жан алгыч периштени көргөндөн кийин Бани Исраил ишенген Кудайга мен дагы ишендим деди, бирок ыйманы пайдасы тийбеди. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бул маселе бар экен. Ошондуктан бул жерде Ибрахим алейхиссаламдын окуясы бар экен. Ибрахим алейхиссалам бизде ошол имам Газалидин айтканы бар экен да. Ибрахим алейхиссалам сураптыр өлүм периштесинен. Сен өзүңдү мага акыйкый сүрөтүңдү көрсөтчү. Өлүм периштеси менен сүйлөшүп айтты да, мага өзүңдү көрсөтчү дейт экен. Ошончо өлүм периштеси айтат экен, сураптыр, мен сага көрүнсөм, сен мени көргөндө чыдап тура аласыңбы? Десе, ооба, аракет кылам дейт экен Ибрахим пайгамбар. Антсе өлүм периштеси Ибрахим пайгамбардан жүзүн буруп басып кеттир. Кийин кайра кайрылып туруп айттыр. Анан кайра кайрылып туруп мындай караган экен, караса өлүм периштеси Ибрахим пайгамбардын бетине не дейт? Фаида хуа бирожулин асват, кара түстөгү киши дейт. Койми шар, чачтары мындай тикесинен тик туруп калган. Мунтанур рих, ушундай сасык, коркунучтуу. Асваду сияп, кийими дагы капкара. Яхруджу мин фихи ва манахирхи лахибун нар ва духан. Анын таноосу менен оозорунан тозоктун илеби келип атты дейт. Буну көргөндө жан алгыч периштени Ибрахим алейхиссалам көргөндө эси ооп жыгылып калыптыр. Кийин өзүнө келет. Сумма афака дейт. Кийин Ибрахим пайгамбар өзүнө келди. Окад ада малакул маут ила суратул ула. Өлүм периштеси өзүнүн малактык периштеге келип калган. Ибрахим пайгамбар чочубай тургандай. Анан айттыр Ибрахим пайгамбар, эй өлүм периштеси дейт. لو لم يبقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه لو لم يلقي الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. Sen deyt, ушул бул дүйнөдөгү Кудайга ишенбеген ыймансыз адамга ушул сенин жанагы жүзүң, жанагы сенин коркунучтуу жүзүңдүн өзү жетиштүү экен деп Ибрахим алейхиссаламдын ошол өлүм периштеси менен ушундай бир окуясы бар экен да. Демек бул деген сөз жан алгыч, бул өлгөндөн кийин тирилүү хак. Жан алгыч периште адамды жанын алат экен. Адам баласы өлгөндө жан алгыч периштени көрөбү десе, албетте көрөт дейт экен. Бирок көргөндөн кийин иман келтирип кеч болуп калат экен. Ошондуктан альхамдулилля бизди мусулман кылып койгон Кудай Таалага миң мертебе шүгүр. Альхамдулилля мына могул жерге келип атабыз. Жана пайгамбарыбыздын хадисин жакшы неметип алайлы. Рамазан келди, Рамазан чыгып кетти. Бирок ошол бойдон калды. Же пайда тапкан жок, же зыян тапкан жок ал адам.
өз шор өзүнөн дейт да. Ошондуктан өкүнүп калбайлы туугандар. 5 сом болсо да садака кылып калайлы. Муногул айда садака кылуунун да соогу чоң. 5 сом болсо дагы, 1 сом болсо дагы, жарым көмөч болсо да садака кылып калыңыздар. Ким болсун ал болбосун айырмасы жок.